Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 3-чү дүйнөлүк согуш башталса, Британия менен АКШ биринчилерден болуп Орусияга кол салышы мүмкүн. Дүйнөлүк чыңалуу күчөгөн учурда Германия, Улуу Британия жана АКШ биринчилерден болуп Орусияга кол салып, 3-чү дүйнөлүк согушту тутанышы мүмкүн. Өзөктүк чыр-чатактан потенциалдуу демилгечилери болгон өлкөлөрдүн тизмеси Daily Express материалында аскердик аналитикалык жана баяндамачы Лиам Дойли атаган. Экспорт Орусиянын эң ыктымал оппоненттери азыркы учурда иштен жаткан өзөктүк курал жаатында атаандаш өлкөлөрү болоорун тактады. Ачык маалыматтарга караганда, Орусиянын 6257 ядролук дүрмөттөрүнө каршы алар жер бетиндеги жашоону бир нече жолу толугу менен жок кылышууга аракет кылышты. Батышта дээрлик 4000 ракета бар. Улуу Британияда 225 жана АКШдан 3700 ракета. Автор Германиянын өзөктүк арсеналына ээ болбосо дагы, анын аймагындагы тактикалык жана стратегиялык өзөктүк заряддарды алып жүрүүгө жөндөмдүү АКШнын аскер аба күчтөрүнүн учактарына жайгаштырылаарын белгилеген. Эске салсак, буга чейин Компакт журналынын талдоочулары Батыш мамлекеттеринин Украинадагы оор кырдаалдагы жеткирүү демилгесин жактыруу ыктымалына баа беришкен. Авторлор белгилегендей, аймакта кадимки курал-жарактар боюнча артыкчылык жок болгондуктан, Орусияга каршы согуштук аракеттер болгон учурда НАТО жоготкондордун кайтарып алуу үчүн өзөктүк куралды колдонуу тобокелине бармак. Булак Назарнюс. Мен Азимов Виталий, Баткен областынан ушул Ансар груп кооперативине мүчө болуп катталып, Бишкек шаарынан Ысык-Атадан мен бүгүнкү күндө ошол договорум боюнча бир үй алып жатам. Ансар бул бардык жерге уюшулган эң жакшы кооперативтердин бири экен. Бүгүн мына бардык документтер тапшырылып бүтүп, үй алып жатам. Ансар кооперативинен эч ойлонбой эле келип, сиздер дагы урматтуу каалоочулар договор түзүп, бизге окшоп үй, машина алсаңыздар болот. Бул Ансар кооперативинин бардык иштеп жаткан кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем. Кабулдагы жардыруу 7 кишинин өмүрүн алды. Кабулдагы суфилердин кечилканасында 29 апрелде болгон жардыруудан кеминде 7 киши набыт болду. Бул тууралуу Талиб өкмөтүнүн өкүлү билдирди. 15тен ашык киши жараат алды. Набыт кеткендердин жана жараат алгандардын саны дагы деле өсүшү мүмкүн. Саламаттыкты сактоо баскармалыгынын өкүлү Азаттыктын ооган кызматына өлкөлөрдүн саны 10го жеткенин айткан. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч бир топ мойнуна албайт. Өткөн жумада Кундуз провинциясындагы суфилердин кечилканасында болгон жардыруу 30дан ашуун кишинин өмүрүн алып, ондогону жабыркаган. Соңку апталарда шиит хазарлары жана суфилер отурушкандыгын, аймактарда жардыруулор күч болуп, алардын айрымдары үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алды. Булак Назарнюс. Украинада 22 жаштагы америкалык жаран көз жумду. АКШнын 22 жаштагы жараны Вилли Джозеф Канцел Украинадагы Украин аскерлери тарабынан болгон салгылашууда каза болгонун 29 апрелде маалымат каражаттары жазып чыгышты. Канцелдин апасы Ребекка Кабрера СНН телеканалына анын уулу февраль айында Таннессидеги күзөтүү кызматынын кызматкери болгондон кийин жеке аскердик компанияга жумушка алынганын айткан. Украинада согуш башталганда ал согушууга макул болгон. Анын айтымында, Канцелдин сөөгү табыла элек. Канцел Нью-Йорктун Ориндж округунда тургуну. Канцел Украинадагы согуш учурунда каза болгон биринчи АКШ жараны. Fox News телеканалынын маалыматына караганда, анын артында жубайы жана 7 айлык уулу бар. Бул абдан өкүнүчтүү. Анын артында кичинекей баласы калды, деди жума күнү АКШ президенти Джо Байден Ак үйдө. Ал ошондой эле АКШ жарандарын куралдуу кагылышуу учурунда Украинадагы барбоого жана америкалык жарандар коммерциялык же жеке жер үстүндөгү транспорттордун жардамы менен коопсуз болсо, Украинадан дароо чыгып кетүүгө үндөдү. Булак Назарнюс.
Украина тынчыбаса бүтүндөй Европа согуш талаасында айланышы мүмкүн. Стратегиялык курал чөйрөсүндөгү кытайлык эксперт Сонг Чжунпин Украинадагы аскерий жаңжалдын тараптары кризисти аскерий жол менен чечүүчү кечеңдетпесе бүткүл Европа тартыла турган согуштун чыгышын алдын ала айткан. Бул тууралуу Global Times жазып чыкты. Орусия утулбай турганын ачык айтты. Эгерде эки тарап тең катаал бойдон кала берсе, бүтүндөй Европа согуш талаасына айланышы мүмкүн. Бул бардык Европа өлкөлөрү жана бүткүл дүйнө үчүн чоң кырсыктаганга алып келет, деди ал. Эксперттин айтымында АКШ де-факто Украинаны НАТОго мүчө кылды. Анткени альянска кирген өлкөлөрдүн бири дагы буга чейин АКШда мынчалык чоң колдоо ала элек болчу. Айрыкча аскерий техникалары жеткирүү боюнча. Буга чейин АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Украинадагы кырдаалдын улам өзөктүк согуштук чыгышы мүмкүндүгү тууралуу талкууларга комментарий берген. Остин Украинадагы кризистин күчөшүнөн улам өзөктүк согуштун чыгуу ыктымалдуулугуна баа берип, мындай сценарийге ишенбей тургандыгын белгиледи. АКШ Германияда Украинага курал-жарак жеткирүүнү көзөмөлдөөчү борбор түздү. Пентагон Германиянын Штутгарт шаарындагы АКШнын куралдуу күчтөрүнүн Европалык командачылыгынын базасына Украинага аскердик жардамдын жетишерлигин көзөмөлдөө борборун уюштурду. Анын милдеттерине 40тан ашык өлкөдөн жеткирүүлөрдү координациялоо жана тездетүү кирет деп билдирди СНН. Бул коопсуздук тутумунун аракеттерин колдоо үчүн түзүлдү, деди АКШнын коргоо министрлигинин жогорку даражалуу кызматкери. Анын фамилиясы көрсөтүлгөн эмес. Борбордун кызматкерлери 15тен ашык штаттын өкүлдөрү. Ал эми жетекчиси 2 жылдыздуу америкалык аскер генералы. АКШ мамлекеттик катчы Энтонио Блинкен менен Пентагондун башчысы Ллойд Остиндин Киевге жасаган сапарынан кийин Украинага аскерий колдонуучу күчөтүүнү убада кылды. Украинанын тышкы иштер министрин Сергей Лавров НАТО Киевди куралдандыртып, Орусия менен прокси согушка кирип жатат деп эсептейт. Булак Назар Ньюс. Украин жокери машыгуу учурунда канаттууларды жеп жүргөнүн айтты. Багынып берген украиналык катардагы жокер Богдан Смага команданын шалаакылыгы тууралуу айтты. 2 жыл ичинде бир гана машыгуу учурунда башка жокерлер менен кошо токойдо калып, ал жерден Google карталарын колдонуп чыгууга мажбур болушкан. Ал ошондой эле машыгуу учурунда талаада ар кандай канаттуулар менен тамактанган учурлар болгондугун билдирди. Алар бизге жакшы мамиле кылышкан жок. Бир жолу Америкадан же Канададан адамдар келгенде, алар берген жабдыктар кайдадыр жоголуп бараткандыгын көрүштү. Алар жарымын уурдап кетишти, деди ал. Ал кошумчалагандай, аудиторлор Украинанын жетекчилигине арыз менен кайрылууга убада беришкен. Кызмат жылдарында Смага бир гана жолу 2020-жылы машыгууда болгон. Булак Назар Ньюс.